Саламатсыңарбы окуучулар? Астрономия предмети боюнча алгачкы видео сабак. Астрономия предметине киришүү, тагыраак айтканда кириш сөз. Бүгүнкү киришүү сабакта силер астрономия предмети эмне жөнүндө окуп үйрөтөөрү боюнча таанышасыңар. Ошондой эле ааламдын түзүлүшү жөнүндөгү алгачкы маалыматтар боюнча билимдерге ээ болосуңар. Астрономия предмети бул асман телолорун, алардын түзүлүшүн, кыймыл закондорун жана эволюциясын окуп үйрөтүүчү илим. Астрономия аталышы астрон кыргызчада жылдыз жана номос бул закон деген грек сөздөрүнөн алынган. Демек астрономия предмети асман телолорун дагы токтолобуз. Ошолордун түзүлүшүн, кыймыл закондорун жана эволюциясын окуп үйрөтүүчү илим. Асман телолоруна жылдыздар, планеталар жана алардын жандоочулары, астероиддер, метеориттер, кометалар кирет. Жылдыздар, демек биз астрономия сабагында жылдыздарга да токтолот экенбиз. Жылдыздардын түзүлүшүн, алардын кыймылын, эволюциясын окуп үйрөнөбүз. Ошондой эле планеталарга токтолобуз. Бизге белгилүү, биздин күн системабыздагы 9 планета, ушул планеталардын түзүлүшүн, касиеттерин окуп үйрөнөбүз. Астероидтерге да токтолобуз. Астероиддер да бул асман телолоруна кирет. Метеориттер, кометалар. Эң алгачкы асман телолору болгон жылдыздар бул табияты боюнча күнгө окшош. Күнгө дегенде биздин өзүбүздүн күнгө да, биздин өзүбүздүн күн дагы жылдыз болуп саналат. Ысык газдан турган жарык чыгаруучу асман нерселери болуп саналат жылдыздар. Алар ааламдагы негизги объект, көрүнгөн асман телолорунун 90%-ин түзөт. Демек асман телолорунун көпчүлүк процентин, дээрлик көпчүлүк процентин бул жылдыздар түзөт. Астрономия бул эң байыркы илим. Астрономия боюнча алгачкы элементардык маалыматтар Вавилондо, Египетте, Кытайда пайда болгон. Эң алгачкы астрономиялык маалыматтар. Биздин өзүбүздүн күн системабызга токтоло кетсек, күн жана айланасында кыймылда болуучу асман телолору бул күн системасын түзүшөт. Күн системасы, сүрөттө көрүнүп турган ортодогу сары күн болсо, бул ушул бизге күндө эртең менен жарык чачкан, энергия берген ушул күн борбордо турат. Ушул күндү белгилүү бир орбита боюнча биздин планеталар айланып жүрөт. Анын арасында биздин планета, жер планетасы дагы бар. Булар демек ушул жалпысынан планеталар, астероиддер, комета турат мына жерде сүрөттө, мисалы үчүн. Күн жалпы биригип булар эме система болуп саналышат. Себеби системада бир нече, 2 же андан көп эсе объекттер болуш керек. Биздин күн системабызда ушул күн, анын айланасында айланып жүрүүчү планеталар жайгашкан. Күн системасына токтолгон себебим, азыр биз аалам түзүлүшү жөнүндөгү эң алгачкы маалыматтар кандай болгон деген суроого жооп улантып кетиш үчүн. Аалам өзү бул убакыт жана мекендик боюнча чектелбеген, жаратылыштагы бүткүл материалдык телолорду өз ичине камтыган кыйырсыз дүнүйө болуп саналат. Бул жерде ушул убакыт жана мекендик боюнча чектелбеген деген сүйлөмдөн эле биз ааламдын канчалык чексиз экендигин баамдасак болот. Аалам жөнүндө алгачкы түшүнүктөр кандай болгон? Биздин эрага чейинки 340-жыл байыркы грек философу Аристотель өзүнүн асман жөнүндө деген китебинде бул Аристотельдин гипотезасы боюнча жер кыймылсыз абалда, ал эми күн, ай, планеталар жана жылдыздар аны тегерек орбита боюнча айланууда деген жыйынтыкка келген. Аристотельдин ою боюнча бул жер ааламдын борбору катары эсептелген да. Андан кийин ушул Аристотельдин оюн андан ары улантып, анын байыркы грек окумуштуусу Клавдий Птоломей Аристотельдин идеясын андан ары улантып, математикалык негиздүүлөргө ээ болгон биринчи космологиялык модельди түзгөн.
Ал түзүлгөн модель боюнча демек Птоломейдагы Аристотельдин оюн улап кеткенден ал борбордо дейт, ааламдын борбору же болбосо борбордо бул жер турат дейт. Ошол жерди күн, ай жана ошол мезгилде белгилүү болгон 5 планета Меркурий, Чолпон, Марс, Юпитер жана Сатурн айланып турат деген өзүнүн гипотезасын ачкан. Бул борбордо жер турат деген негизде ал өзүнүн геоборбордук системасы деп атаган. Бул системаны ааламдын геоборбордук системасы деп атаган. Анткени гео деген жер да, жердин борбордо жайгашат деген оюнан улам ааламдын геоборбордук системасын математикалык түрдө көрсөткөн схемалык түрдө. Бул ушул Птоломейдин ушул ою ошол мезгилдерде бир канча кылымдарга чейин, башкача айтканда 1,5 миң жыл ушул ой менен адамдар жашап келишкен. Тагыраак айтканда, борбордо, ааламдын борборунда же болбосо борбордо жер турат деп ойлошкон. Андан кийинчерээк 1514-жылы Польшалык көрүнүктүү астроном Николай Коперник аалам жөнүндөгү өзүнүн гелиоборбордук системасын сунуш кылган. Гелиоборбордук системасын, тагыраак айтканда Птоломейдин геоборбор системасын жокко чыгарып, өзүнүн гелиоборбордук системасын сунуш кылган. Жана эле айтып кеткеним, бирок Птоломейдин ою дагы 1,5 миң жыл жашаган. Ошол адамдар ойлошкон борбордо жер турат деп. Андан кийин 1514-жылы, бул 1514-жылы Полшалык көрүнүктүү астроном Николай Коперник бул гелиоборбордук системасын сунуш кылган ааламдын. Ааламдын гелиоборбордук системасына ылайык бул борбордо күн турат, аны планеталар айланып жүрөт деген модельди сунуш кылган. Демек, бул ушул Коперниктин гелиоборбордук системасы бул эмне негизинен туура болуп эсептелет азыркы илимий изилдөөлөргө караганда. Анткени күн системасы боюнча күн система биздин күн системабыз боюнча азыр дал жана айтып кеттик, борбордо күн турат, ал эми анын айланасында планеталар айланып жүрөт. Ошол мезгилде бул астрономиялык байкоолорго көпчүлүк техникалар жок болгондон аларга асманда жылдыздар, жер, анан күн, ай, айрым планеталар эзилдеп белгилүү болгон экен. Бирок азыр болсо биздин күн системабыз бул самочинин жолунун бир эле чекитинде орун алып, ал эми самочинин жолунда миллиарддаган жылдыздар. Ал эми бул самочинин жолунан дагы аябай чоң гигант галактикалар пайда болгондугун, бар экендиги азыркы учурда көптөгөн астрономиялык байкоолордон изилденип, далилденип жатат. Демек, бул аалам убакыт жана мекендик боюнча учу кыйырсыз дүйнө экен. Коперниктин гелиоборбордук системасы ачылышына Птоломей менен Аристотельдин түзгөн геоборбор системасы дагы жакындан жардам берет экен. Анткени эмне? Булардын Птоломей менен Аристотельдин эң негизги идеялары бул борбордо жер турат, борбордо бир асман телосу бар экендигин айтып атышат. Күн системасына борбордо. Демек, булардын бир эле жаңылыштыгы борбордо жер турат деп ойлошкон. Себеби ал мезгилде эмне жер кыймылсыз абалда деп элестетишкен. Күн чыгып кайра батса, демек күн кыймылдап атат, а биз кыймылдабай жатабыз деп ойлошкон. Жок, чындыгында андай эмес экен. Практикалык жактан алганда андай эмес экен. Күн кыймылсыз турат экен, күндүн айланасында планеталар айланып жүрөт. Мынакей дагы бир модель. Күн борбордо турат, демек биринчи орбитада Меркурий, Чолпон, жылдызда ушинтип Марс, планеталар белгилүү бир орбита боюнча айланып атышат. Силерге үй тапшырмасы
кириш сөз боюнча 5-9 беттерде бар китебиңерде. Ошол китепти окуйсуңар. Андан кийин төмөндөгү суроолорго жооп бересиңер. Астрономия илими эмнени окутат? Асман телолоруна эмнелер кирет? Ааламдын түзүлүшү жөнүндөгү алгачкы түшүнүк кандай болгон? Аалам жөнүндөгү Коперниктин түшүнүгү. Үйгө тапшырма. Саламатта калгыла балдар.